Assalamu алейкум достор. Бүгүнкү баян Харун Рашид заманасында болгон Бахлул Олия менен болгон тууралуу баян. Харун Рашидтин заманасында Зубайда энебиз экөө деңиздин жээгинде сейилдеп кетип бараткан болот. Бахлул деген олия болот ошол заманда. Өтө такыба, мындай айтканда ошол доордогу кыйын олиялардын бири болот да. Анан ал киши песочницада деңиз жээгинде үй салып, замок, особняк мындай айтканда салып ойноп отурган болот да. Анан ойногон сыяктуу көрүнөт да башкаларга. Ал негизинде өзү баягы элдер аны думана ушундай бир олияларды ушундай көрүшкөн да ал убактачы. Анан Бахлул Олия ассаламу алейкум, Харун Рашид ассаламу алейкум деп, ва алейкум салам рахматуллах Бахлул Олия жооп берет. Эмне кылып атасыз десе, бейиште бир үй куруп атам дейт. Эмне болгон үй десе, эмнеге десе, мен бул үйдү салып атам, сатам дейт. Канча сом десе, мындай айтканда 1 дирхам дейт. Мындай айтканда 1 сом дегенди айтат да. Анан баягы күлүмсүрөп деп маани бербей басып кетет. Анан үйүнө барышат, үй кеч кирет, кечин укташат. Уктап атканда түш көрөт Харун Рашид. Түшүндө көрсө бейиште жүргөн болот. Бейиште жүрүп, кыдырып, машалла ушундай соонун кооздук, эч качан көз көрбөгөн, кулак укпаган ушундай нерселерди көрүп атат. Анан бир ары кыдырып жүрсө, бир кезде караса, Зубайда энебиздин особняк болот. Келеген тим эле. Таң калбай, бул кимдин немеси болду экен деп жакын барып караса, Зубайданын замагы деп жазылып турган болот да. Анан мен бул Зубайдан экен деп эле кирейин деп баратса эле желдеттери киргизбей коет да. Киргизбей эле сизге бияка уруксат эмес. Эмнеге десе, бул Зубайда менин келинчегим, жубайым десе, жок, бияка бул Зубайданын менчик үйү, бияка эч кимге киргенге уруксат жок дейт. Анан таң калбай ушуну деп бызычы болуп аткан эле бир момент ойгом кетет. Ойгом кетсе эле анан тердеп кургап ойгондо шок болуп калды мындай айтканда. Зубайдан ойготот. Тур эле. Турса анан жана түшүн айтып берет. Түшүн айтып берип эле ушундай бейиште жүрүп турмун, анан Зубайданын үйү бар экен, менчик деп киргизбей койду бул. Кантип, эмне амал кылдың эле дегенде. Билбейм, мен өтө деле амал баса жанакы Бахлул Олияга сиз эмне кылып атасыз дегенде, бейиште үй салып атам деп 1 дирхам дегенде баягы күлүмсүрөп кетип калдыңыз эле. Ошондо мен берип койдум эле 1 дирхамды, балким ошон үчүн бердиби дегенде. Чуркап барып кабинетине барып болгон акчасын жана куржунга салып, дирхам алтында динарлар салып чуркап барат. Бахлул Олия дагы эле деңиздин жээгинде болду экенби депчи. Чуркап барса дагы эле деңиз жээгинде үй куруп аткан болот Бахлул Олиячы, песочницада. Сүйүнүп кетип эле, ассаламу алейкум Олиям, ва алейкум салам рахматуллах. Эмне кылып атасыз деп аянсын сурайт. Бейиште үй салып атам дейт. Анан деп сүйүнүп кетет, аз мен да алам депчи. Канча бул үйүңүз десе, бул үйүм баа жеткис дейт. Кандай кече эле 1 сом деп атпадыңыз беле, 1 дирхам деп атпадыңыз беле десе, кече соода көрбөй болгон дейт. Бүгүн соода көрүп болот дейт. Караңыздарчы. Бир туугандар, азыр соода биздики могу жашоодо соода көрбөй болот. Могу намазыбыз, кылган жакшылыктарыбыз, садакаларыбыз, орозобуз, дааватыбыз, бирөөгө жакшылык кылсаңыз, мунун баары соода көрбөй болот. Алла субхана ва таала бейишке барган, акыретке барганда бейишти кылып бизди насип этсе, ошактан баардыгын көрсөтөт да. Сиз менен бизге ошакты көрсөтүп туруп кылып кой турган болсо, анын баркы жок болуп калмак да. Жанагындай эле айтып атат, мунун баардык Харун Рашидке айтып атат да, Бахлул, баардык падышачылыгыңызды берсеңиз дагы баасы жок деп атат да, баа жетпейт деп атат ошол бир жанагы замакачы. Эмне үчүн десе, соода көрбөй болгон үчүн деп. Ошон үчүн бир туугандар, азыр биз көрүнө элек, биз эмне бейишти ким көрүп келиптир, кабырды ким көрүп келиптир деген сөздөр болуп калып атат. Мисалы үчүн кишилер менен сүйлөшүп калсаң, мындай чоң өзүн интеллигент эсептеген, 2-3 окуу жайда окуп койгон кишилерчи. Бирок мунун баары сөзсүз келет бир туугандар. Бүт баары мында ыйык Куранда жазылган, көп окуяларда келет. Ошон үчүн бир туугандар, бул соода азыр көрбөй болуп атканда, жакшы иштерди кылып, жакшы амалдарды кылып калалы, мындай айтканда бейиште замактар салып калалы. Ана Алла субхана ва таала сөзсүз берет. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Жакшы амал кылышка Алла субхана ва таала баарыбызга насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи